Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсызбы ардактуу угарман жана YouTube каналыбыздын көрүүчүсү. Кезекте жаңылыктардын чарылышы, аны менен мен Сезим Ажыраева тааныштырам. Баткенде кыргыз-өзбек айыл чарба жармакеси өтүүдө. Бүгүн 15 ноябрь күнү Баткен шаарынын Борбордук аянтында Алтын күз эл аралык жармакеси өтүп жатат. Жармакеге Баткен районунун жана Өзбекстандын Сох, Хриштан райондорунун дыйкандары өндүргөн айыл чарба азыктары коюлган. Иш-чара эки өлкөнүн ортосундагы достукту бекемдөө жана соода алакаларын күчөтүү максатын көздөйт. Бишкекте биринчи жолу эл аралык кинофестиваль өтөт. Үстүбүздөгү жылдын 17-21 ноябрында Борбор калаада биринчи жолу Бишкек эл аралык кинофестиваль өтөрүн бүгүн 15 ноябрда Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги билдирди. Иш-чарада эки башка категорияда сынак өткөрүлүп, эл аралык кино сынакта 10 тасма, улуттук сынакта 8 тасма атсалышат. Сынактардын акыл старттоуна дүйнө кино өндүрүшүндө белгилүү сындардан Семих Каплагнолу, Филипп Чеа, Елена Дугеру, Пак Сон Йон жана Гүлсара Ажибекова кирип, фестивалдын башкы суйлуу коногу катары Чыңгыз Айтматовдун Кызыл жолук жалжалым тасмасында башкы каарман катары тартылган актриса Туркан Шорай келет. Лейлекте мыйзамсыз аңчылык кылган 2 тургун кармалды. Лейлектин сулуу жайлоосунда мыйзамсыз аңчылык кылган 2 тургун кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалыматка караганда, кармалгандар Лейлектин 9 булак айылынын 58 жана 60 жаштагы тургундары болгон. Алар эч бир документтери жок, сайсыз 2 дана ок атуучу курал менен мыйзамсыз аңчылык кылып жүргөн жеринен кармалды. Бул факт кылмыштардын бирдиктүү рейстерине Кылмыш жаза кодексинин куралды ок дарыларды мыйзамсыз жүгүртүү беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Акыркы саатка алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Кийинки эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Салам радиосунда жаңылыктар.